Бүгін мына ушул көкүрөк толуу кубанычтан көңүл кубанткан белектердин жайылдастар кондо жадырап жайнап конокторду тосуунун учуру. Анын негизги себеби баарыбыз көптөн күткөн сүйүктүү майрамдарыбыздын бири Курман айт. Бул жараткандын ыраазычылыгы үчүн курмандык чалган орозо айттан кийинки мусулмандардын негизги майрамы. Анықтан бүгүнкү Курман айтыңыздар маарек болсун деген жакшы тилек менен бүгүнкү кеч эмес программасын баштап турган учурубуз. Кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Ал эми программанын алдыдагы мүнөттөрүндө биз дал ушул Курман айттын тарыхы, анын жүрүшү тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Бүгүнкү Курман айтыңыз маарек болсун. Амин, амин, айтканыңыз келсин. Бүгүн сиз менен ушул Курман айттын тарыхы, анын өткөрүү жүрүлгүсү тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Ушуга бир аз кененирээк өзүңүз токтолуп кетсеңиз. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргызстандыктар, деги эле дүйнөдөгү жалпы мусулмандар, баарыңыздардын ушул Курбан айт майрамыңыздар менен. Албетте бул майрам мусулмандар үчүн өтө чоң мааниси бар. Биз ошол мусулмандарда эки эле майрам бар дейбиз. Бул Орозо айт жана Курбан айт. Ошол Орозо айттан кийин 70 күндөн кийин келчү Курбан айт майрамыбыз да мынакей келди. Ошол Зулхижжанын 10-унан 13-күнгө чейин ошол Курбан айт негизи Курбан айттан 3 күн майрамдалат. Бул чоң майрамда. Анан эмне себептен бул бир чоң майрам болуп калган деп биз ошол исламдын тарыхына карап көрсөк, бул ошол Исмаил алейхиссалам менен Хажар энебиздин тең төрөлгөн Ибрахим алейхиссалам баласы ошол жерде ошол адам баласынын Кудайга болгон сүйүүсү, ошол такыбалыгы, анан ошол Ибрахим алейхиссаламдын түшүндө көрүп, ошол балаңды курбандыкка чал дегенде, ал бир эч ойлонбой туруп, ошол баласын ошол белгилүү Арафа күнү болгондо ошол анык түш деп, анан Курбан айт күнү курбандыкка чалам дегенде, Аллахтын буйругу менен ошол бычагы мокук болуп баласы муздай албай калат. Анан периште асмандан кочкор түшүрүп, ошол кочкорду курбандыкка сойгондо, мунун негизги түпкү мааниси ошол адам баласы ошол Аллахка болгон сүйүүсү, такыбалыгы, ишеними өтө күчтүү болуп, ошол өзүнүн дагы баласын Кудай үчүн ошол бир курбандыкка чалуусу дайын экенин көргөзүү. Бул ошол ислам дининин бир динге ишеними жана бул жалгыздыкка, монотеизмге ишенүүсүн бир таскыктап белгилеп кое турган бул бир чоң майрам. Мына бул Ибрахим алейхиссалам ошол Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын ошол 22-чи атасы болуп кетет, эсептеп келгенибизде. Ошондон бери бул келаткан бир чоң майрам. Буга ошол экил адамдар ошол Кудайдын жалгыздыгына ишенишип, биз ишенимибизди билгизип, бул кадат ошондон бери бул майрам келатат. Мухаммед алейхиссалам дагы өзү ошол Курбан айтта Анас ибн Маликтен айтылып аткан хадистер бар, рываят кылынган. Ошол жерде дагы пайгамбарыбыз Курбан айтта 2 кой сойгон дейт, бир ак, бир кара. Анан ошол сойгондо дагы ошол бир бутун анын денесине тийгизип, анан мустаганда өзү мустап бисмилля Аллаху акбар деп мустаган. Демек биз дагы мына азыр күндө мусулмандар ошол Курбан айт майрамы башталганда, биз бир күн мурун кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, ден соолугу жакшы болсо, ошол Арафат күнү баары орозо кармашты. Ошол Арафат күндө ким орозо кармаса дуалары кабыл болот деген, өткөн жылкы, келерки жылкы, демек 2 жылдан ошол күнөөлөрдү кечирилет деген күндө, кече күнү мусулмандардын баары орозо кармашты. Азыр ошол албетте ошол Курбан айт күнү көпчүлүк учурда мына 2 жылдан бери ажылыкка бара албай атышат, бирок ошол Арафат тоодо туруп дуа кылып, бирок үйүндө деле азыр дуа кылышса, анан курбандык эртең менен турушуп, даарат алып, эркектер мечиттерге барып намаз окушту, аялдар үйлөрүнөн окушту, курбандыктарын союп, ошол курбандыктардын этин дагы 1ден 3-ün ошол колунда жокторго, бейбечараларга таркатышып, кааласа калганын үйүнө алып келип, кааласа баарын таркатышып, ошол азыркы учурда мусулмандар курбандык чалып аткан бир чоң майрам. Анткени бул дагы ошол социалдык жактан дагы тарыхта мындай ошол ислам дини бул гуманитардуу дин, бул жардам берүүчү дин, ошол бир эле колунда келген эми көпчүлүгү ошо суроо берип атышат да, курбандыкты ким чалат деп. Эми курбандыкты ошол бай адамдар
закат важип болгон адамдар курбандык чалыш керек да. Ошол курбандыкты дагы 6 айдан чоң кой болобу, 1 жылдан өткөн кой болуш керек, бирок көрүнүшү 6 ай болсо сое берсе болот дейт. 2 жылдан өткөн бука болобу, уй малы болобу, ошону биздикилер сое берет. Бирок эми төө бизде көп союлбайт, бирок араб мамлекеттеринде 5 жаштан өйдө ошол төөлөрдү дагы союп эттерин элдерге таркатат да. Бүгүн ошол эттерди таркатканда дагы ошол үй бүлөлөр, колунда жок жакыр жетимдерге ошол эттери жетип, алар да ысык шорпо ичип, тамак жесин деген бир чоң бир социалдык бир көйгөйдү чечип турган майрам да. Андан башка дагы ошол курбан айтта белектерди берип, колунан канча келет, кимдин канчалык мүмкүнчүлүгү бар, бир чоң маани майрамдарды кылып, ата энесин зыярат кылып, балдарына белек берип, күйөөсү менен аялы бири-бирине белек бере турган бир чоң шаанидеги бул бир майрам да. Эң жакшы эми ушул жогоруда сиз мына ушул майрам катары айтып кеттиңиз, мына курман айт ушул мусулмандардын майрамы деп, анан курман чалуунун жолдору сыяктуу. Эми бул майрамды кандай майрамдаш керек? Майрамдын шарттары кандай? Эми бул майрамды мындай бир шарт коюп койгон жери жок, бирок эң негизгиси ошол бир күн мурун кимдин мүмкүнчүлүгү болсо орозо кармайт, анан эртең менен туруп даарат алып, ошол экил азыр ушул пандемияга карата көп адамдар чогулбай атат, а так площадьда эркектер биригип жамаат менен намаз окушат, аял кишилер үйүндө окушат. Андан кийин курбандыктарын чалышат, кимде мүмкүнчүлүгү болсо. Болбосо бизде кыргыздар ошол арапа күнү экен деп борсогубузду кылабыз, чакчагыбызды кылабыз, столубузду накрывать этип, кошуналарды чакырып, белектерди берип, бул бир ошондой бир ар бир адам кимдин колунан кандай келет, белектерин берип, бир жакшылык нерселерди кылуу, жакшы сүйлөп, ошондой бир нерселерди кылуу бул майрам. Бирок бүгүн эле бүтүп калбайт. Курбан айт негизи курбан айттан кийин да 3 күн да. Ошол асыр намазына чейин ким курбандык соём десе сое берет. Ага чейин да ошол 3 күн майрамдай беришет да, бири-бирине белек берип, жакшы сөздөрдү айтып. Эми ар кайсы коллектив ар кандай майрамдайт, үй бүлөлөр ар кандай. Бул ошол мындай бир майрамдык маанай берчүү күн кылышыбыз керек да. Анан албетте биз көпчүлүк учурда ойлойбуз да, мен курбандык сойбой калдым, курбан айтым окшошпой атат, бүгүн да 2 чоң мага чалып атышат. Жок, ошол курбандык союу ошол закат важип болгон адамдарга да, ошол 249 миң сому үйүндө туруп иштетилбей же алтындары кийилбей же бир ошондой бир адамдарга бул важип бериш керек да. Калгандарга бунун тиешеси жок да. Болгон тамагыңарды жасап, жеп, кандай болот, жакшы ошо майрамдык маанай кылып, ошондой бир кылса бул жетиштүү да. Албетте биз түшүнүшүбүз керек, ошол Хач сүрөсүнүн 37 аятында Аллах Таала мындай деп атат да, ошол курбандыктардын эттери жана кандары Аллахка жетпейт деп атат да, бирок силердин таквалыгыңар жетет деп атат. Демек бул жерде ошол биз курбандык союп, ошол этибиз же кан чыгарганыбыз эмес, биз ошол таквалыгыбыз, коркуубуз, ибадатыбыз Аллахка жетет да. Ошон үчүн ошол кылган нерселерди таркатып берип колунда барлар, жоктор болсо эмнебиз бар, ошол жарым курманы да садака кылып берсек, бул чоң сооп да. Мен ойлойм, ар бир кыргыздын үйүндө жарым курма, 2 мейиз бар болуш керек. Ошону дагы садака кылып, биз жакшы көрөбүз го, курбан айтта борсокторду жасап, таркатып берип, конфет берип, чакчактарды берип, бул бир чоң майрам да. Ошентип кошуналарды унутпайлы, колунда жок бейбечараларга, жетим жесирлерге, детдомдорго барганда, өзгөчө азыр карылар үйлөрүнө мен чакырып кетет элем. Бүгүн, эртең, бүрсүгүн ошол карылар үйүнө зыярат кылып, ошол аксакалдарыбызга, эжелерибизге бир жакшынакай тамак аш, кийим кече, белектерди берип койгонго аракет кылышыбыз керек да. Эң жакшы эми мынакей Жамал эже, мына ушул курбан айтта ушул мал тандоодо дагы өзгөчө көңүл бурулушу керек экенин дагы билебиз. Эми ушул курман чалгандан кийинки ошол курман айтка байланыштуу ушул сооптор тууралуу дагы токтолуп кетсеңиз. Биз негизинен эле ошол курбандык соёрдо, мисалы үчүн, эгерде ал кой малы болсо, Кыргызстанда көпчүлүгү эле биз кой соебуз. Ошол койдуку
негизи 1 жаш дейбиз эчки койду, бирок эгерде 6 айдан чоңураак көрүнө турган болсо ошол койду союлса болот деген хадистер бар. Бирок ошол койду тандап атканда дагы кулагы мындай мүчөсү толук болуш керек да, бир көзү сокур же болбосо бир кулагы жок, аксаган эмес, толук мал болуш керек, сокур эмес, аксаган эмес, куйругу кесилген эмес, ошондой малдарды тандап анан курбандыкка союлат да. Мисалы уй малы болсо 2 жаштан өткөн, аны дагы ошол кулагы кесилген эмес, мүзү толук, эмчеги кесилген эмес, куйругу кесилген эмес, буту аксак эмес, ошол нерсени кылышыбыз керек да. Биз ошону союп атканда дагы чын ыхласыбыздан, ички дүйнөбүздөн биз аны мындай ибадатыбызды көргөзүп, биз айтып атпайбызбы ошол аятта ошол каны менен эти Аллахка жетпейт деп, бирок силердин таквалыгыңар жетет деп. Ушул малды дагы караганда кылдаттык менен карап, ушунубуз кабыл болсун деген бир ибадат болуп калат да булчу. Андан кийин ошол эки соопчулук иштерге келсек, биз көпчүлүк учурда дагы ошол соопчулук десе эле байлар бирдеке кылса сооп мен азырынча кедеймин деп көп мындай адамдар туура эмес ойлонобуз да. Ошол күлүп койгон бул өзүнчө бир сооп, билим үйрөтүү деле сооп, жакшы сөз айтуу, ошол күнү көңүлүн көтөрүп коюу, кичинекей бир халва болсо деле берип коюу, же болбосо ошол курбан айтты кантиш керек, ошол эле өзүңдүн жашап аткан подъездиңди шыпырып коюу деле бул сооп да, майрамдык маанай кошунаңа жаратасың да. Подъездиң кир болсо сен жууп койсоң, эртең менен кошунан баары сүйүнөт. Бул дагы бир садаканын бир түрү да. Анан биз ошол садака берүүнү үйрөнүшүбүз керек да. Биз дайыма ошол садака берип атканыбызда дагы ошол курбан айтка байланыштырып, мисалы көпчүлүк учурда азыр мындай бир мода болуп атат десек болот. Мүмкүн бул жакшы эле тенденциядыр. Эми жакшылыкка жоруп коелу да. Азыр баарыбыз эле ошол диний теманы сүйлөшкүбүз келет, курбандык чалдыргыбыз келет, чогулткубуз келип атат. Бирок ошону да шариаттын негизинде кылышыбыз керек да. Анткени ошол курбандык союп атканда да бисмилля Аллаху акбар деп туура союп, эттерин туура бөлүштүрүп, таркатып берип, малды дагы карап, туура малды алып, анткени эгерде бирөөнүн акчасын биз алып атып, аманатын же бир сокургой же болбосо 6 айдан ашпаган 2 жашка чыга элек букаларды, уйларды союп койсок, анда ал курбандыкка жатпай калат да. Бул бир мындай өтө бир жоопкерчиликтүү нерсе да. Анан бул жерде дагы ошо жардам берип атканда биз ошол курбан айт майрамын кече эле баштадык. Ошол кече эле ошол жетим жесирлерге, колунда жокторго конфеттерди таркатып, кийим кечелерди алып берип, ошондой бир маанайларды берсе, мунун сообу көп да. Бир эле курбан айтта эмес, ошол орозодо эле күнүгө эле майрам кыла берсе болот да. Бирок курбан айтта өзгөчө, анткени бул бир биздин таквалыгыбызды белгилеген күн болуп атат да. Ошон үчүн биз канчалык таквабыз, канчалык Кудайдан коркобуз, кошунабыз ачка отурган жокпу, бир жетим биздин жашап аткан шаарда ачка отурган жокпу, көчөбүздө бирөө ачка эмеспи, бирөө сүйүнүп атабы, бирөөнүн токочу жок эмеспи, ошонун баарын карап биз ошону байкап, билип, жардам берип, ошол гумандуулугубузду көргөзүп, жалгыз Кудайга ишенүү, гумандуулугубузду көргөзө турган күн бул ошол курбан айт болуп атат да. Ошондуктан курбан айт күнү мусулмандар жашаган шаардабы, айылдабы, мамлекетте бир да адам ачка калбаш керек, бир дагы адам токочу жок калбаш керек да. Конфети ошону биз бергенге аракет кылышыбыз керек. Бул түрмө болобу, үй болобу, кошуна болобу да. Анан биз ошондой нерселерди эгерде кыла турган болсок, демек жашоо оңолот да. Бул ошого чакырган бир майрамдын негизги маңызы ушунда жатат да. Ошол курбандыкка чалынган малдын этин дагы бөлүштүрүүнүн албетте бул өзүнүн чоң шарты бар. Мисалы эң негизгиси ошол курбандыкка сойгондон 1/3 бериш керек да бирөөгө. Бул шарт десек болот да. 1/3 ошол бейбечараларга, жетим жесирлерге, может тууганыңардан кыйналып аткан бирөө бар, берсеңиздер болот. Кааласаңар ошол 1/3 бардык бөлүгүн, кааласаңар ал бөлүктү бөлүп бергиле, бирок ошону беришиңер керек. Мисалы үчүн силер сойгон кой 21 кил болсо, анын 7 килосын бериш керек. Бирок жаман эттерди эмес, моюнду берип коеюн, анан муну берип коеюн, жок. Баарын
тегиз бөлүш керек да. Бул дагы көрдүңүзбү адилеттүүлүк да. Жок, мен өзүмө жамбашталып калайын, мынтип калайын эмес да. Биз туура бөлүп беришибиз керек. А эгерде кааласаңар, баарын берип койсоңор болот. Ал силердин ыктыярыңар да. Адам өзү чечет. Мүмкүн ага эттин кереги жок, мен баарын эле бергим келет. Мен өзүмө калтырбай эле коеюн дейт. А мүмкүн ал ошол 1/3 таркатат, 1/3 үйүнө калтырат, 1/3 кошуна колоңдорго тамак бышырып, ошол плофун басабы, беш бармагын кылабы берет да. Бул анын ыктыяры да. Бирок ушул жерде дагы биз адилеттүү кылып бөлүшүбүз керек. Мисалы, уй сое турган болсо, ошол уйга 7 кишиден көп эмес адам биригиш керек да. Алар биригип ошол бир уйду соет, бодомалды 2 жаштан өткөн уй, бубукабы, бирок анын мүйүзү, кулагы баары орунда болуш керек да. Анан ошону дагы бөлүшөт да. Ошонун булардагы философиясы, ошо 7ге бөлүп алгандан кийин ар бир бөлүктүн 3төн 1-ин булар бирөөлөргө берет, а 2/3-ün өзү билет. Кааласа үйүнө холодильникке салып алат, кааласа таркатат, кааласа мындай кылат. Мисалы, ажылыкка биз барганыбызда бардык эле койлорду берип коюп атабыз, анткени холодильнигибиз жок, үй бүлөбүз жок, аны ким сага бышырып берет? Ошол жактан эле курбандык союлуп, аны болсо ошол Саудия мамлекети колунда жок, ошол Йемен, ошондой бир тегерегиндеги кыйналган мамлекеттерге чоң фураларга салып, холодильниктерге салып таркатып берет. Азыркы учурда деле Кыргызстанда көп ошол араб фондулары бар. Кыргыздар деле аябай көп бүгүн мисалы курбандык чалып, ошондой бейбечара жетим жесирлерге таркатып атышат да. Бизден дагы ошол коомдон спискаларды алып, бүгүн мына 5ке келип калгыла деп ошондой үй бүлөлөр таап берип атабыз, колунда жоктор. Алар барып ошол эттерин алып кетишет да. Эми бул ошол кичинекей эле, бирок ошол да болсо, ошол эки үй бүлөгө тамак 2-3 күнгө, бир жумага ысык шорп ичкенге, тамак ичкенге бир мүмкүнчүлүк, шарт түзүлүп берилип атат да, кичине эт жеп калсын деген. Бул дагы болсо бир мындай бир жардам берүү да. Эми буну дагы биз билишибиз керек, ким курбандыкты алганга укугу бар. Биз көпчүлүк учурда бизнесмен болсок, бир чоң кызматта болсок деле, биз ошол мен эсимде, биз 96-97 жылы биринчи жолу ошо площадька чыгып курбандыктын этин таркатсак, эч ким албайт да. Биз албайбыз депчи. Эмнеге алабыз биз? Кереги жок, может отравленный этиңби деп. Анан эл түшүнүп калды. Анан эми болсо баары эле курбандыктын этин алгысы келет. Анан биз түшүндүрүп айтабыз, ай сага бул болбойт. Бул кыйналган, мисалы үчүн факирдей такыр бир күндүк тамагы жок адам, колунда жок, бейбечара, жетим жесир, ошондой адамдар курбандыктын этин алып жеш керек. Калгандар, мисалы, өзүңүздөрдө мүмкүнчүлүгүңүз болсо, тамак ашыңыз болсо, бул эт силерге кереги жок, тиешеси жок бул эттин. Биз ошол нерсени акырындап түшүнүп келатабыз да. Анан биз мындай союз убагында көнүп калганбыз да, бекер болсо эле на халяву, жок, андай болбойт, бул силерге тиешеси жок, дурус эмес да силерге. Ошон үчүн ошондой адамдар билип эле жок, мага кереги жок деш керек да. Анан ошондо сурап, бейбечара, жетим жесирлерге биз ошол эттерди беришибиз керек. Алар жеп, курсагын тойгузуп, ыраазы болуш керек да. Бирок баарына эмес, аны дагы ушу таркатып аткан адам Кудайдын астында жооп берет да. Ал туура таркаттыбы, туура эмес таркаттыбы. Мисалы, сиз спонсор болуп акча берип койсоңуз, аны этти таркатышты мен мойнума алдым да, силерден сакыт болду, бердиңиз этиңизди. Бирок ошо таркатып аткан адамдын мойнунда да, ал туура таркаттыбы, туура эмес таркаттыбы. Кудайдын астына барганда ал жооп берет да. Ошон үчүн ал заранее ошол фонддор спискаларды түзөт да. Жетим балдар, кыйналган үй бүлөлөр, ошолорго беребиз. Анан определенный мунун дагы бир жазылган нерсеси бар да, ушундай гана адамдар алыш керек деген критерийлер бар. Биз ошол адамдарга гана беришибиз керек да, ал эттичи. Башка адамдар бул этти жебеш керек. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Ала Тоо 24 каналынын мына ошол кечимес программасын улантуудабыз. Эскерте кетсем, мына ошол экранда көргөзүлгөн түз байланышка дагы чыгып, өзүңүздүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Дагы бир жолу эскертсем, бүгүн бизде Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы менен маек курдабыз. Мына ошол Курбан айтка байланыштуу кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, анда бизге студияга түз байланышка чыгыңыз. Жамалжы, мына ушул жогоруда сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, бүгүн ушул жакшылык кыла турчу күн депчи. Эми ушул боло турган айт, мына ушул жөн гана өткөндөрдү эстеп, Куран окуп койбостон, адамдарга да жакшылык кылып ушул бул негизи майрам.
деп айтылат го. Ооба. Ушул боюнча Ооба, дагы. бизде ошол көпчүлүк учурда эле эми кыргыздар ушундай кылып алганбыз да, бирөө өтүп кетсе же бир ошого обязательно Куран окушубуз керек деп алып, ошол күнү Куран окуйбуз да. Анан ал кишинин үйүндө акчасы барбы, жокпу, бирок ал сен кой союшуң керек деп ага тим эле мойнуна милдет кылып илип коебуз да. Жок, андай эмес. Бул ушурекил союлган эт. Бул жерде айтып атпайбы, ошол Хач сүрөсүнүн 37-аятында этиңер менен каныңар Аллахка жетпейт деп атат да. Биз ошол малды сойгонубуз биз элге берип атабыз да. Ошол жакта элге көргөзүп, бул садакага жатып атат да. Садака жария болуп, садакага жатып атат бул. Бул ошолорду элдер жеп атышат да. Бирок Аллахка ошол бир гана силердин такыбалыгыңар жетет деп атат. Демек биз ошол малды сойдуруп, Куран окуган мындай кыл дегенибизди, демек ал жетим болбош керек, кыйналбаган адам союш керек. Анан барып жеп атканда дагы ал жетимдердин тамагын жеп кетпеш керек. Көпчүлүк учурда биз кыргыздар мындай атасы өткөндөрдү барып эле бостек кылып эле муну соесуң дейбиз, бирок анын кереги жок. Дин аны карабайт да. Ошол Курбан айтта кааласаң жөн эле Куран окуп кой. Намаздан кийин деле окуп кой, чай ичкенден кийин оку. Бул шарт эмес да. Колуңда болуп, жок, мен ушундай садака жария бергим келип атат десең, карызга батпай, эч кимден кредит албай, андай кылсаң болот. Ал сенин ыктыярың. Бирок аны бул тим эле кылыш керек, орозодо окутушум керек, атама быйыл 1 жыл болгону калды, экинчи жок, ал жок нерсе да. Биз көпчүлүк учурда ошондой бирибизди кыйнай беребиз да. Ал жок нерсе. Кааласаң малыңды сой, кааласаң садака кылып таркат, кааласаң Куран окут, өзүң отуруп алып. Неге только айттарда Куран окутабыз да? Башка күндө эле Куран окут. Күнүгө окут, 5 маал намаздан кийин оку. Куранды хатым кылып алып, окуп отуруп алып, отуруп алып, күнүгө 1 парадан отуруп алып дуа кыл да. Бул сенин ыктыярың. Бирок моунда Куран окуш керек эмес. Буда силер майрамдап, өзүңөрдүн такыбаларыңарды, шүгүрлөрүңөрдү Аллахка келтиришиңер керек да. Бул маселе ошондо жатат да. Бул ошол биз бир тууган экенибизди, тууган уругубузду бар экенин түгөлдөп, ыраазы болуп, мындай бир өзүбүздүн гумандуулугубузду көргөзө турган күн да бүгүнчү. Ошон үчүн биз кичине мындай бир өзүбүздүн бир стереотиптүү түшүнгөнүбүздөн алысыраак болушубуз керек да. Колуңуздардан келеби баарына майрам кылгыла. Колуңуздардан келеби жакшылык кылгыла. Жок дегенде WhatsApp, азыр сүйлөшпөй деле калдык го, WhatsApp'тан бир картинаны жасап эле бири-бирибизге жиберип коебуз да. Сүйлөшкөнгө эле убактыбыз жок. Жок, баргыла туугандарга, айылга баргыла, сүйлөшкүлө, апаңарды эстегиле, телефон чалгыла, атаңарды эстегиле, ошолорго бир белек бергиле. Ким билет алар канча жашайт да, эмдиги жыл жаныбызда болобу, болбойбу. Бир туугандарыңарды эстегиле да, мисалы да. Ошондой бир нерселерди кылышыбыз керек да. Балдарыңарга үлгү бергиле, кандай майрамдаш керек. Ал кийин эстеп, мен атам ошондой кылчу эле деп, ал балдарына кылат. Анткени бул генага жазыла турган нерсе да. Ошол нерсени биз үйрөтүшүбүз керек да. Бирок ошол Куран окутушум керек эле, анан минчим жок, бул шарт эмес. Башка күндө эле окута бер, күнүгө окута бер. Биз ошол нерседен алыс болушубуз керек да. Аз көпчүлүгү дагы ошол карыз калып кой союп аткандары бар. Жок, кереги жок анын. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, дагы бир жолу эскерте кетсем, бизде мына ошол экрандын алдындагы түз байланыш 0312 67 04 76 телефонуна түз байланышка чыгып, өзүңүздүн суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Дагы бир жолу эскерте кетсем, бүгүн бизде Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы. Дал ушул биздин сандарда терип келген кийинки биздин алгачкы көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алсак, саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз, угуп жатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Биз өзүбүз колубуздан бар эле адамдарбыз да. Бирок менин 1-группа инвалид балам бар. Анан бизге ошо берген жардамды алсак болобу же болбойбу? Эгерде колуңардан бар болсо, жардам, эгерде ал мамлекет жагынан силерге айлык катары пенсия берилип атса, ал баланын акысы да, аны бала алат. Бирок азыр мисалы үчүн курбандык боюнча мен ойлойм бул шарт эмес да силерге. Башка сурооңуз жок,
Рахмат сізге. Мына ушул курмандык чалуу менен бул ушул Аллага жакындоо деп айттыңыз. Ушул жогоруда сиз дагы негизи эле ушул курман айттын максаты. Эми бул курбан айттын негизги максаты бул такыбалык. Биз жаңы эле тарыхта айтып кеткендей, ошол адам баласынын ошол Ибрахим Исмаил алейхисаламдан калган такыбалыкты Мухаммед алейхисалам дагы көргөздү да. Бул жерден ошол балдар, адам баласы ошол такыбалыгын Аллахтын жолунда өзүнүн жаны эмес, эми балабыз бизге өзгөчө да. Ошол балабызды дагы курбандыкка чалууга бул бир көргөзүү да биздин такыбалыгыбызды, Кудайдан коркуубузду. Бул жерде ошол динде такыбалык жана жалгыздыкка ишенүүнү тастыктоо майрамы десек болот да, мындай жалпылатып айтканыңыздачы. Ал эми ошол курбандык болсо, ошол Ибрахим алейхисаламдан бизге ошол келаткан бир көрүнүш десек болот. Аны дагы Мухаммед алейхисалам ошол жана ак кара коюн союп, бизге дагы сүннөт кылып калтырып кетти да. Биз ошон үчүн ошол нерсени кылып атабыз да. Муну пайгамбарыбыз кылган, пайгамбарыбызга чейинки дагы ошол Ибрахим алейхисалам менен Хажар энебизден төрөлгөн Исмаилди ошол эки адам өзүнүн баласын Кудай жолуна мындай бир жертва кылып бергенине да. Бул ошол майрам да. Ошол майрамды бул ошол адамдын такыбалыгын, Кудайга болгон сүйүүсүн арнаган нерсе десек болот да. Бул өтө бир чоң маанилүү нерсе ислам дининде. Анткени көп эле адам ошол өзүнүн баласын бериш бул мүмкүн эмес да. Бирок бул жерде ошол такыбалык маселеси кетип атат да. Анан бул жерде мисалы үчүн ушул майрамды биз майрамдап атканыбызда дагы албетте бир атыр жуттуу нерселерди себинип, жакшы көйнөктөрүбүздү кийип, жакшы маанай кылып, ошол адамдар өзүнүн нафсысын жеңүү күнү десек да болот да. Анткени ал ошол жалгыздыкка ишенип, өзүнүн мындай бир ишенимин күчөтүп билдире ала турган күн да. Албетте бул ошол исламдын 5 түркүбүнүн бири болгон ошол ажылык маселесин дагы, мисалы бүгүн Курбан айт болуп, кечээ Арафа тоосуна баары чыгышты, дуа кылышты, орозо кармашты. Бүгүн болсо курбандыгын союп, ошол Меккеде таваф кылып аткандар бар да азыр. Ошол хач болуп атат да, количествону азайтып койгон менен. Бирок ошол негизги ошол 5 парздын бири болгон ажылыктын дагы бүгүн ошол ажылыктары кабыл болуп атат да. Бул дагы ошол дагы эле ошол Кудайга ишенимди күчөтүш үчүн берилген майрам да. Биз ошол себептен ошол ишенимибиз күчөп атат, биз Кудайга жакындап атабыз, ошого шүгүр кылышыбыз керек да. Такыбалыгыбыз менен, ошол жардам берүүбүз менен биз көпчүлүк учурда бирөөгө жардам бергенди унутуп калабыз. Бул жерде болсо ошол мындай тастыктап жазылып атат да. Кой сойсоң 3төн 1-ин бер, уй сойсоң 3төн 1-ин бер деп атат да. Калганын кааласаң бер деп атат. Биз бул жерде каалайбызбы, каалабайбызбы, ошо садакаларды беришибиз керек да. Бул дагы бир ошол адамдын такыбалыгы да, ошол мал мүлкүн өзүнөн ажыратып берип атканы. Бул дагы ошол адамдын мындай бир өнүгүүсүн, такыбалыгын, биримдигин, ошол туугандардын арасындагы бир алаканы жакындатышлык, кирди чыктыды жакындатышлык, мындай бир тынчтыкты курууга, бирине бири жакшы мамилени кылууга чакыруу нерсе да. Түшүнүктүү. Абдан жакшы. Азыр болсо бизде кийинки көрөрманыбыз түз баянышка чыккан. Кабыл алсак, саламатсызбы? Курбан айтыңыз менен мубарек болсун. Сурооңуз болсо окуп жатабыз. Эми мен суроом анабу байымга берейин дедим эле, акча чогултуп курман айт өткөрсө болобу? Ошол немеге жатабы деген суроо. Жөн эле өзүңөр акча чогултуп алып курбан айт майрам кылгыңар келип атат. Ал өз ыктыярыңар. Ал бирок баарыңар чогултканда жөн эле дасторкон, чай кылып иче берсеңер, ал силердин ыктыярыңар да, садака кылып өзүңөр тамак жейсиңер. Бирок эгерде акча чогултуп бул курбандык соебуз десеңер, бул башка маселе да. Анда сиздер бир койду бир эле адам соет. Чоң бодомал болсо эң көбү 7 адам чогулуш керек.
акчасын топтош керек. Ошол экил садак закат бере турган адамдардан да ошондой кылып чогултушуңуздар керек. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Эми кийинки көрөрмандарды дагы күтөбүз. Мына ошол түз байланышка, алдыда экранда көргөзүлгөн түз байланышка чыксаңыз болот. Дагы бир жолу эскертсек, бизде кечимиз программасында бүгүн Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы менен маек курудабыз. Азыр кийинки телекөрүүчүнү кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Кийинки телекөрүүчүлөрдү да күтөбүз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Эми мына ушул Ороз айт, Курман айт, ушул мусулмандардын улуу эки майрамы бар деп айтабыз го. Ушул эки майрамдын айырмасын айтып кетсеңиз. Орозо айт негизи бул Рамазанда болот, Рамазандан кийинки. Ошо Рамазанда биз 30 күн орозо кармайбыз. Ошол 30 күн орозо кармагандан кийин 30 күнбү же 29 күнбү бул айдын жаңырышынан болот. Ошол ай жаңыргандан кийин мына орозону туттук, Аллахым кабыл кылсын деп биз орозо айт кылабыз да. Ошол орозону кармагандан кийинки бул майрам. Курбан айт болсо орозодон кийин 70 күндөн кийин болот. 70 күндөн кийин ошол Зулхижжа айынын 10-күнү, 9-күнү Арафа күнү, ал кече күнү болду. Ошол Арафа деген бул билинүүчү күн да, ошол билинди эртең Курбан айт дегендей. Ошон үчүн кыргыздар Арапага чаан дейбиз го, борсок кылабыз. Ошол билинди эртең айт, айттыкка дайындык деген бул маанини билдирет да. Анан ошондо ошол Зулхижжанын 9-күнү бул Арафа күнү, ажылык кылып аткандар ошол Арафа тоосуна чыгып дуа кылып, Аллахтан суранып, ошол Арафада ким орозо кармаган болсо күнөөлөрү кечирилет, былтыркы, быйылкы деген хадистер бар. Андан кийин мына Курбан айт. Курбан айт ошол орозо айттан кийин 70 күндөн кийин болот. Зулхижжанын 10-күнүнөн 13 күнүнө чейин Курбан айттан 3 күн. Ошондо биз Курбан айтта ошолдо 4 күн майрамдап калып атабыз да. Ошол ичинде Арафа күнү кошуп, Арафа эмес, Курбан айттан 3 күн кетет. Арафа кошулбайт. Анан Курбан айттан 3 күн ошол асыр намазына чейин биз курбандыгыбызды сое беребиз. 4 күн курбандык сойсок болот. Бүгүн соебуз, эртең соебуз, бүрсү күнү, наркы күнү асырда токтойбуз. Ошого чейин союп, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо таркатып беребиз да. Эми экөөнүн айырмасы ошол орозо кармагандан кийин орозо айт келип атат. Курбан 70 күндөн кийин ошол Зулхижжанын 10-күнү Курбан айт болуп атат да. Ошол Курбан айт Арафа менен башталат. Ошол Зулхижжанын 10-күнү таваф кылып, ошол Курбан айт менен ажылык дагы бүтүп атат да. Ошол ажылык ибадаты дагы ошол Курбан айт келиши менен ошо менен бүтөт да. Ошол Курбан айтта эки чоң нерсе бар да. Ким ажылык кылып аткан болсо, ал ошол Кабанын тегерегинде ошол ажылыгы иншалла кабыл болсун дейт. Ажыга барбаган адамдар болсо, биякта ошол курбандыгын союп, ошону ибадат кылышат. Түшүнүктүү. Азыр кийинки телекөрүүчүнүн суроосу бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз. Мен суроо берейин дедим эле. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Айтыңар майрак болсун. Ажмайын. Бизде бир орус семья бар, аябай жакыр турушат. Мен ошолорго Алланын ыраазычылыгы деп жардам берем да, ушул жетеби же жетпейби ошону сурайын деген. Мен постоянно продукты жагынан жардам берип турам. Эми бул сооп иште бере бересиз, бирок бул ибадатка жатпайт, бирок соопчулукка жата берет да, бере бересиз, анын эч эмеси жок. Кийинки суроолор жок болсо да, мына ушул бизге бөлүнгөн убакытта ушу менен соңуна келип калыптыр. Жамал жейми, ушул учурда сизге эркин микрофон берели. Жалпы калайыр журтту куттуктооңуз, жакшы сөздөрүңүз. Рахмат, Алла разы болсун. Мен бардык мусулмандарды, кыргызстандыктарды ушул Курбан айт чоң майрам менен куттуктап кетким келет. Аллахым силердин кылып аткан ибадаттарыңарды, курбандыктарыңарды, окуган намаздарыңарды, кечеки кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын демекчимин. Барыңыздарды ошол бейпилдикке, ошол токчулукка, бири-бирибизге жардам бергенге, сабырдуулукка чакырып кетмекчимин. Ушул майрам менен дайым эле Кыргызстанда токчулук, молчулук,
жакшы жашоолор болуп, анан бирин бирибизди жакшы көрсөк, жакшы сөздөрдү сүйлөсөк, гыйбат сөздөрдү сүйлөбөй, ошо дайым бирин бирибизге күлүп, мактап, дайым майрамдык маанай берип турсак деп мен Аллахтан сурамакчымын. Сиздерге болсо дагы бир жолу Курбан айт майрамыңыздар менен. Чоң рахмат сизге да ушу келип маек куруп бергениңиз үчүн рахматыбызды айталы. Ишиңизге ийгилик, Курбан айтыңыз дагы бир жолу майрак болсун. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда Курман айт майрамын утурлай Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы менен маек курдук. Курман айттын максаты жалпы момун мусулмандар үчүн бир гана мал жандыктарын союп коюу эмес, курмандык чалуу менен адам Аллага жакындайт. Курмандык чалуу дегенде колубузда бар мал мүлктөн бир аз чыгарып, аны Алла жолунда курмандык кылып, жанын чыгарып, мына ушул эл журттан кан төгүлбөсө экен деп жакшы тилек кылуу деп дагы түшүнүү керек деп айтылат. Андыктан бүгүнкү ниет кылып курман чалып суранган дуалар кабыл болсун. Сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын кечемис программасы. Биз менен бирге болуңуз.